Урматтуу кесиптештер, биз эки көйгөйлүү маселени карадык. Мен ошого байланыштуу биздин мекендештерибизге дагы кыска кайрылуу жолдоп коеюн. Ковид боюнча. Урматтуу мекендештер, чындыгында вакцина маселеси бүгүнкү күндө эки тараптуу карайбыз. Биринчиден, вакцинанын жетишсиздигин биз эске алабыз. Тез арада бул боюнча чара көрүү боюнча азыр чечимдерди кабыл алдык. Андан сырткары мен бардык жарандарыбызды өзгөчө ушул жана айтып кеттик. 50-60 жаштан ашкан биздин жарандардын бардыгы ушул вакцинаны алышыбыз керек. Мен дагы ушул өзүм жакын күндөрдө аламын. Андан сырткары санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоого, анын ичинен өзгөчө маска тагынуу, социалдык дистанцияны сактоого чакырамын. Той топурларды кыскартууга ушуга баарыбыз кийлигишибиз керек, көзөмөлгө алышыбыз керек. Өткөн жылдагы кайгылуу күндөрдү эсибизден чыгарбасак, биз кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизгенден алыспыз. Кечээ урматтуу президентибиз дагы бизнес коомчулугу менен жолукканда баса белгиледи. Бирок ошол эле учурда ар бир жаран өзүнүн коомдун алдындагы жоопкерчилигин сезип турушу керек. Уважаемые граждане, еще раз повторюсь, сегодня Кабинет министров не намерен вводить какие-либо ограничения, кроме проведения любых массовых мероприятий. В то же время каждый из нас должен чувствовать свою социальную ответственность, элементарные правила соблюдения санитарных норм, социальной дистанции не должны забываться. Биз биргелешсек гана ушул ковид алсыз болот, муну жеңип чыгабыз. Бул ар бирибиздин ковидке каршы күрөшкө кошкон салымыбыз болот деп эсептейм.